Araladың іздегенім sen ғана қара көзім жолыған бұл мені саған. Аккордеон бучактап эле ырдап жүргөн көз алдында. Айылдан ушул алмамы сатып, белиме түйүп келип акчам. Популярдуулукка жетиш үчүн чынын айтыш керек, көп кыйналды да. Үйдөгүлөр Гүлжигит деп айтпай Дит дешет. Жөнөкөйлүк бардык адамга жарашат. Канчалык белгилүү ырчы болсом да, жөнөкөй эл арасында жүргүм келет деген бир канча хиттерлардын автору Гүлжигит Сатыбековго атактуулук оңой эле багынып берген эмес. Ал ырчы болом деген кыялы өжөрлүгү менен далай кыйынчылыктарды жеңип, учурда эмгегинин акыбети кайтып, бага ачылган жылдыздардын бири болуп турган чагы. Анда эмесе Гүлжигит Сатыбековдун бүгүнкү күнгө чейинки чыгармачылыктагы басып келе жаткан чыйыр жолу тууралуу баяндайбыз. Сахнага алгачкы кадамдар 99-2000 жылдары да. Ал убакта студент болчубуз. Анан студенттерден турган бир топ болуп алып, түштүк жергесин кыдырып концерт бергенбиз. Ал убакта эми бардык нерселер жандуу ойнолчу болчу. Гитаралардагы жандуу концерт берчүбүз. Менин ошо сахнага болгон кызыгуум, ошондогу элдин колдогонун көрүп, дагы бир жолу ушул сахнага бир ишенимдүү кадамдар ошондо болгон да, бир ойгонгон бир сезимдер. Ал убакта эми Атыр гүлүм деген ырлар болчу. Баягы оончулукка жаңы аралашып, ошону биринчи оондорум ырдаганбыз. Анан эл жакшы кабыл алган. Андан кийин тыныгуу болуп калды. 2000 жылдан баштап 2006 жылга чейин ушул айылда жүрдүм. Ошол убакта жөн жүрбөстөн баягы изденип, оондорду жазып жүрүп, анан 2006 жылы ноябрдын аяктарында Бишкек шаарына келгенбиз. Айылдан ушул алмамы сатып, белиме түйүп келип акчам. Кубик Калыковду издеп аранжировка жаздырам деп. Ошол маалда Кубик Калыков ноябрда Дворец спортто концерт берип аткан. Анан кетип алсак митинг болуп атыптыр. Анан кетип атып Бекборовичти көрүп калдык. 5-6 бала бар болчу жанында, спортсмен балдар эле, досторум. Анан Бекбайке турат го, жүрбөйсүңбү? Сени апарып тааныштырайлык, айтпайсың, жардам берсин. Анан койчу кантип барабыз, эми тартынабыз барганда. Анан жүрөм барайлык деп, анан балдар зордоп атып алып барышты. Анан таанышып ал жерден. Анан ушундай сиздин чыгармаларыңыз менен чоңойдук, жардам бериңиз. Анан кабинетиме өтүп кел деди. Анан кабинетине барып, бирок кабинетине баргыча эле өзүм ырларымды жаздырып, анан көтөрүп барып сынаттым ал кишиге. Анан сынатып, анан Айбийке деген ырымды аябай жактырды да. Кайра угуп, анан менден эмне жардам деди. Ошо радиолорго бериш керек. Азыр эми Гүлжигит деген жигит барат, кичине жардам берип койгула, колдоп койгула деп, анан ошол кишинин жардамы менен радиолорго бергенбиз. Ошол Бекбайке дайындагандан кийин барып алып эле радионун түбүндө радиону коюп алып эле. Бир күн өттү, бербейт, 2 күн өттү, бербейт, 3 күн. Мен булар алдамчы го деп коем. Бир жума дайынаган ырларыбызды бере баштады. Анан жаңы ушул маршруткада кетип атканда ырларымды угуп калып, өзүнчө керсейип, бир сезимдер болот экен да, бир башкача. Анан жөнөкөй болушка аракет кылабыз. Анан эми элчилик, ар адам ар кандай нерселерди айтат. Сен деген азыр жылдызсың, сен деген мындай жүрүшүң керек. Сен деген эл жүрбөгөн машиналарда жүрүшүң керек. Анан эл жүрбөгөн машиналарды минип алып ырың эч ким укпаган бир тыйын да. Ырларыңдын бардыгын эл угуп жөө жүргөнүң жакшы элдин арасында.
Алдыда айтып өткөндөй, чыгармачылыктын түйшүктүү сапарында Ырчы мырзага жолуккан сыноолордун бири акчасы жок жөө жүргөн күндөрү болгон. Мындай кырдаалдан Ырчы кантип чыгып, кимден жардам сураганын өз оозунан угалы. Бажалар деп концерт болуп аткан экен, Тынарды жакшы таанышмын, баягы чыга элек маалда. Анан Тынар, ушу Нарындын күйөө балдары бардыгы биригишип алып, Бажалар деп Россия кинотеатрында концерт беришип аткан экен. Анан жок дегенде Тынарга жолугуп кетейин деп анан кирип Тынар менен учураштым. Тынардын да кетип калды. Анан Борончу байкени күтүп турам, ушул рабочий городокто жашайт эле, ушу киши менен кетип калайын деп түн кирип калды. Анан Борончу байке чыкты эле, мени ушу ала кетиңизчи десем, жок мен ал жака барбайм деп, ал киши да кетип калды. Анан Жаныбек Аттокуров чыгып калды, ал кишиге айтсам анан машинасында алып жүрүп не кыласың? Ушундай ырдайм. Жүр анда экөөбүз ырдашабыз деп анан шаардын сыртына чыгып алып, аккордеону бар экен алып чыгып алып, экөөбүз отуруп алып, бири-бирибизге ырларыбызды ырдаганбыз да. Анан концертке ырдагың келеби деп калды. Ооба десек, эртең кел концертке деди. Анан эртесин келип Бажалардын концертинде ырдадым эле. Анан чыгып алып, сахнага чыгып алып ушунчалык уялдым, баягы кийимдеримден, баягы ал убакта эми жаңы аралашып аткан маалда жыргаган деле кийим жок болчу. Анан ошентип жүрүп бир күнү Жаныбек байке чалып калды. Бир кафеде иштейт элем, бир 3 күн ордума иштеп турчу. Макул деп кафеге ишке кирдим. 3 күндөн кийин бир күн күттүм жок, 2 күн күттүм жок. Бир ай өтүп кетти, Жаныбек байке жок, иштеп атам. Анан бир күнү келди, эми сен иштей бер. Ошол бойдон ушул жерде музыкант болуп иштеп калдым. Ушул жерден кичине акча жыйнап жүрүп, анан Коштошуу деген ырыбызды жаздырып, анан Коштошуу деген ырыбызга клип тартканбыз. Отуруп ырдаган жерибизде могул жерде көл бар аке. Ушу көлдүн жээгинде отуруп ырдап, ушул жерлерде Коштошуу ушул райондордо тартылган да. Тилен жаным тарынасың магадайым. Аппаратуралар ушул жакта турчу болчу. Анан бир жигит келип ушул жер мынуда отурчу да. Отуруп ыйлап эле, анан ушул жерде пивозун ичип ыйлап, кайра баягы ырды суранып. Анан эми чынын айтыш керек, бул жерде деле көп эле күйөрман жыйнаганбыз. Анча-мынча келген кардарлар сен эмне үчүн фонограмма ырдап атасың деп анча-мынча баягы колдон микрофон жулуп алган дагы күндөр болгон. Анан ишенбестен Айбек Карымов агайыбызды чакырып, бул фонограмма ырдап атат, ушуну текшерип бер деп бир досу чакырып, анан бул жерде Айбек Карымов менен ушул жерде таанышканмын. Менин бир агаларым бар болчу да, мындай ага досторумчу, ошолор ошол жакта эс алып отуруптур. Анан келбейсиңби, бир бала Бекборбиевдин ырларын ошо Бекборбиевдин фонограммасы менен ырдап атат. Анан жок сен Бекборбиевдин фонограммасы менен ырдап атасың десем, эмне антме келем деп мага эч моюн бербей айтат. Точно эле ошонун фонограммасын ырдап атат деди да. Мейли да, бардым да. Барсам ошол андай эмес эле, ошо Гүлжигиткен биринчи көрдүм го дейм ошондо. Негизи эле Бекке окшош ырдайт экен, Бектин фонограммасы жок эле ырдап атат деп мен эме кылганым анысы чындык да. Жөө да жүрдү, мындай троллейбус менен да жүрдү, эшек да минди, ат да минди, анан азыр төө минип турган чагы. Бүгүн неге капалысың каралдым, ачып көрүп статусун кабадым. СМСке бир да жооп ала албайм, анда эмесе блогумдан жазайын. Бүгүн неге капалысың каралдым, ачып көрүп статусун карадым. Кафеде иштеп жүргөнүмдө бир кыз келип жүрчү. Тааныш болуп калып, баягы мен менен Шерик болуп иштеген баланын классташ кызы болчу. Анан бир эже келди Россиядан. Таанышып, жардам сурап көрбөйсүңбү деп
сунуш киргизип калды. Анан эжени алып келип тааныштырып, Динара эже менен таанышканбыз ошондо. Эже дагы кичине акчалай жардам берген. Анан ошентип жүрүп, эженин акчасын кайтарыш керек болуп калды. Эже ошол бойдон концертке кылайлык, концерттен төлөп берейин деп жанында жүрүп, анан мен продюсер эле боло алайын сага деп. Анан эми ортодо келишпестиктер болду, кыйынчылык күндөр болду, жакшы күндөр болду. Ошол убакта жашоодун чыгармачылыктын тозогу, жашоодун тозогу ошол маалда өттү окшойт. 3 жылдын ичинде мен ойлойм, бир 30 жылга карыдым окшойт. Эми ал убакта баягы сахнага жаңы кадамдар, баягы эки жакты билбей, бунун ыктарын, жолдорун билбей, анан баягы чабына бергенбиз да, көп жака башыбызды тыгып, кыйналып. Чыгармачылыкты жыйыштырып эле ушу жазган ырларымды ырчыларга берип эле айылга барып кетменимин чабайын. Анан кайра ойлонуп, баштаган нерсемдин үчүн аягына чыкпашым керек. Кийин ал эже менен эсептешип, ал эжеден кеткенимден кийин чыгармачылыкка дагы бир жаңы өзгөрүүлөр, жаңы багыттар кирди. Жыйынтыгын берди десем болот. Тынымсыз эмгектене берсең, акыры ийгилик сага өзү жылмаят деген кеп туура айтылгандай. Гүлжигит мырзанын тынымсыз кылган эмгеги акыры ага ийгилик алып келет. Мындан да бийиктиктерди, дагы аткарылбаган дала иштерди кылуу үчүн менеджери Астра Исмаилова менен иштешип, концерттерди өткөрүп, алдыга карай умтулуп отурат. Мен Гүлжигитти негизи 2002-жылдан бери тааныйм. Коштошу деген ырында ырын жакшы көрүп калып, мен бул баланын биринчи концертин бергенде дагы продюсери бар эле го, ошол бергенде дагы мен бул баланын концертине барып көргөм да. Анан кийин 2012-жылдын 30-31 августта Кеңеш тобунун концертин берип атып, ошол концертте Гүлжигит менен таанышып калгам да. Сенин ырларың хит болуп атат го, Испана деген ырың концерт бербейсиңби деп суранып калдым. Анан берет элем дедиле, бер анда бир күн ал, мен уюштуруп берейин дедим. Биз күткөндөн да жакшы, супер аншлаг концерт болгон, эл аябай жакшы кабыл алган. Ошону менен көп жерлерге, Кыргызстандын 7 областына тең бардык, Россиянын 15 шаарына бардык. Көп жакта мисалы чакыруулар ушунчалык көп да, жетишпейсиң да. Күнүнө жок дегенде бир 300-400 катка жооп берем. Ананда Астрайым Гүлжигитти сүйөм деген кыздар четтен саналат. Муну жашыруунун кажети деле жок деп көрмөн кыздары тууралуу төмөндөгүлөргө токтолдум. Күйөрмандары аябай көп Гүлжигиттин. Айдай деген бар бир кызча. Биз каякта жүрсөк ошол жерден таап алат да. Гүлжигит бүгүн телефон номерин которсо, эртеси күнү саат 2-де барбир таап алат ошол телефон номердичи. Аны өткөндө да Гүлжигит айтып аткан, тиги эмеде филармонияда ырдап чыгып келаттыр да. Ырдап чыгып келат эле. Желине келатсачы, мен оштомун деп койсо керек деп, алдынан чыга калыптыр да, өз жүрөгү түшүп калыптыр Гүлжигиттинчи. Ошондой, анан күйөрмандары, күйөрман көп өзү жакшы да. Кээ бир ырчыларды өтө эле көтөрбөйбүз, анан элдин эркеси болот экен да буларчы. Анан негизи ошол таарыныша кеткенде көп деле таарынышкан жокпуз. Анан чөнтөктөгү акча деле болот, баардык нерсе унутулат. Анан адамдын артында жаман сөз калганын жаман сөз деп эсептейм мен. Сиз Гүлжигит Сатыбековду сахнадан гана көрүп, күйөрмандык кылуу менен бирге кимдин сыймыктуу уулу, үлгүлүү агасы, жароокер иниси болду деп кызыгып жүрсөңүз, анда ырчы мырзанын жакындары сиздин сурооңузга жооп беришмекчи. Бала кезинен эле Гүлжигит айылга ырчылар концерт коюп келсе, калтырбай барып, алар менен таанышып, үйгө чакырып чай берчү. Ошондо эле азыр ойлоп көрсөм, шаарга барсам, жардам берер бекен деген үмүтү болгон экен. Мектепте окуп жүргөндө ырларды жазып калчу. Аны биз хоббиси болсо керек деп маани бербептирбиз. Биринчи жолу баламды сыналгыдан Айбике деген ырын ырдап чыкканда көрүп алып, сүйүнгөнүмдөн ыйлап жибердим. Азыркыга чейин бизди тааныгандар Гүлжигитти көрүп калышса, балаңыз ырдап жатат, көрүп жатасызбы деп чала беришет. Сын адамды тарбиялайт демекчи, балам жөнүндө айтылган сындарды мен туура кабыл алам. Бирок жалган кепти айтышса, кадимкидей чачалап кетем. Азыр чыгармачылыкка катуу киришкенине байланыштуу үйгө көп байыра албайт. Бирок 2-январь атасынын туулган күнү. Ошол майрамды эч калтырбай келип, атасын куттуктап кетет. Энемин да өзүм бат-баттан чалып кабарлашып турам. Атасы экөөбүздүн ойлогонубуз эле балабызды үйлөнтүү. Качан үйлөнөсүң десек эле, күзүндө дейт. Күз болуп калды го десек, анда жазда деп убакытты созуп жатат. Айылда той топурга барганда сөзгө чыксак, тамадалар кыргыз элине таанымал ырчы Гүлжигиттин ата-энеси деп тааныштырышат. Бир жолу Бишкекке барганда Гүлжигит Айбек Карымовдун концертине алып барды. Концертте Алтынай Нарбаева менен Анара Шайымкулова отурушкан экен. Таанышсак, кандай аял тууду экен Гүлжигиттей уулду дечү элем. Сиз турбайсызбы деп экөөбүз сүрөткө түшүп, жакшы сүйлөштүк. Баламдын ушундай ийгиликтеринин артынан көп адамдар менен тааныштым. Апам
кубанычында кайгысындагы сыртка чыгарбаган аял да. Адамга мындай бирдей тегиз мамиле жасаган киши. Мисалы эл ушунчалык колдоп, болбосо ырларың жакшы болуп атса дагы апама сүйүнүп бир жакшы сөздөрүн айтат болуш керек десең жок, мурдагыдай эле. Атам көп кызматтарда иштеп жүрүп, башка ачык айрым, тамаша көй. Азаматты ер кылган бата турбай, жашоодон дөнөтүп ата турбай, жаман жүрсөң ичиңден апа турбай, үйүндөгү береке апа турбай. Гүлжигит экөөбүздүн аталарыбыз бир тууган. Аккордеонун кучактап эле ырдап жүргөн көз алдымда мен элге тааныла баштаганда переживать этип баштадым. Мен бул кандай болуп ырдап чыгат экен, эми элге баягы кыз бала ушундай болот экен да, жүрөгү тим эле миңге бөлүнөт экен. Тууганыңдын жакшысына дагы сүйүнөсүң, тууганыңдын жаманына күйүнөсүң дегендей. Ушу азыр оюбуз эле ушу үйлөнүп калса, анан ушул калыбынан түшпөй ушу боюнча кетсе экен деген гана оюбуз да. Мен эми чыгармачылыктын аркасынан түшүп, убакыт менен эсептешпей койдук. Мен деле үйлөнгүм келет эми. Бир гүл баксаң, гүлдү караш керек, түйүн жумшартыш керек. Ага деген ошондой бир суу куюп туруш керек, бапестеш керек. Солуп калган жалбырактарын тазалап туруш керек. Анан бир кыз менен сүйлөшсөң дагы ал кызга да суу куюп турушуң керек да. Багып, бапестеп, көңүл бөлүп. Азыр кыздар андай эмес да. Телефонду албай койсоң эле болду, сүйүү жок, жабылыш керек. Азыр эми сүйүү барбы жокпу билбейм. Сүйүү болсо айткылачы, мен ошол жерге барайын. Gelirsin gidersin bana da var kim yazdı. Ne gelir al gündür geçiyetten. Гүлжигит байкем экөөбүздүн ортобузда 13 жаш айырмы бар. Үйдүн эң кенжетайы мен. Анан ошо кичинекей кезимде Гүлжигит деп айта албай, тилим келбей, Дит деп айткам. Азыр үйдөгүлөр Гүлжигит деп айтпай Дит дешет, бир туугандар. Мындай жоош адамда, жакшы сөздөр менен айтып, сөз менен эле жакшы жеткизип сүйлөп, ошентип ойлондуруп коет. Гүлжигит Сатыбековдун иниси болом десең эле ушинтип жана кылып кыздар же балдар ушу Гүлжигит байкем жөнүндө сурай берет. Мисалы үчүн үйдө эмне кылып атат, азыр мисалы үчүн чалсаң эмне дейт, эмне кылып атат. Даже кандай тамак жейт дегендер деле болот ичинен. Süper öyle tamamlanan ben senden geteyince ben böyle götüreyim. Hava koyma. Ben senden geteyin içi, canımda özümde özüm, cebeğin içi, baktımdı bir özüme, baylagança, kıdırıp derviş bolup, geteyin içi. Чыгармачылык бул жол аябай татаал, элге оңой көрүнө берген. Анан күнү түнү ушул эмгек мээнетти талап кылган нерсе. Анан бир чыгарма жазам деп отурсаң таң атып кетет, болбосо таң атып түш болот, болбосо кеч кирет, ушул уктабастан. Başkanı erişip gitti deysin bir, büyütüne çıdamay içip gitti deysin bir, yemin bana bari çok durma şükür deysin bir, geç düşünü attın deysin bir.
Мына көрөрман, Гүлжигит Сатыбековду чыгармачылык дүйнө бирде ыйлаткан сыноолорго, бирде кубанткан бактылуу мүнөттөргө жолуктуруу менен бирге эчак эле сыйкырлап ыр деп жашаган инсандардын катарына кошуп алган. Дейт экен.